Жан дүйнөмдө күнүм бар тийип турган, жүрөгүмдө сүйүм бар сүйүп турган, кулагымда сыйкырдуу добушуң бар, каным менен айланып жүрүп турган. Карегимде сүрөтү жашайтанын, карайм дагы кайгымды азайтамын. Алда кайдан агылып келип турган, сүйүүсүнүн дилимди тазартамын. Тиги Айнура келип ынак кабыл иш менен шефимден мага башын айлантып беришиңиз керек. Мен аны сүйөм, күйөм депчи. Ал Айнура болсо ынак кабыл иштин катчысы. Ошентип анан элестетпейсиңби? Менин куу түлкүм Лилия тим эле ынак кабыл ишке башканы айтып, анан кайра ой боюна койбой Акшоолого кайра чалып, анан эми ал келбейм десе дагы келтирип атпайбы? Келтирип анан ошол жерден кайра анын күйөөсүнө чалып, сенин аялың сен жокто кимдин койнунда жатканын билбейсиң деп. Элестетиңиз? Ой, бүт барын чалды койду кылды да жашоону. Байкуш Акшоола ошол мезгилде билесиңби кайда болду? Ал деген биздин короодо кезек күтүп отурганда. Эл катары эле кезек күтүп, эмне болот, кандай болот деп. Ошол кезде Акшооломде телефон чалган жокпу? Каяктан чалат? Ал жанагы Лилия деген биздин сулуубуз телефонуңарды өчүргүлө. Сеансыма тоскоол болот деп өчүртүп салган да. Ынак эмне болду анан? Анан эмне болмок эле? Ошол ынак кабыл иштин үй бүлөсү бузулду. Жайна. Жакшы кептериңиз бар экен. Бул таттуу сизге айымдардын эң жакшы көргөн таттуусу. Сизди да жакшы көрүп да алып койдум. Келиңиз. Жакшы. Мен жакшы көрөм таттууну. Тамакка караңыз. Жайнайым. Тамак жегениңиз да жакшы экен. Сиз тим эле тергөөчүсүз го? Баарын жөн эле сурадыңыз го? Сиз негизи дарыгер болбой эле тергөөчү болсоңуз жакшы жарышмак экен. Бирок мен өзүм кесибиме абдан жагат. Тергөөчү болуп, элди териштиргенден көрө сиздей сулуу айымдардын ден соолугуна кам көрүш мен үчүн чоң бакыт. Келиңиз. Жайна. Атыңызга затыңыз жарашкан мыкты адам экенсиз. Эмеле сонун бала болуптур. Ана. Оңолтун балам го мен. Апасын көрүп сүйнөт болуш керек. Сонун бала болуптур, карасаңыз. Жашата. Анаке. Байкуш жашырып да коет. Мен өзүм төрүп алган депчи. Алло. Ооба, келе бергиле. Биз бул жактабыз. Мерим, сен баланы ойнотуп барып турчу.
Бар ойнап келерсең? Опа! Эже баары сүйлөшкөндөй болсун. Gel Adis. Qandayсың? Келиңиз. Келиңиz. Мен эмнеге чакырдым? Венера кандайсыз? Жакшы. Ден соолугуңуз, иштериңиз жакшыбы? Мени унуткан жоксузбу? Жакшы. Маанайыңыз жакшыбы? Ден соолугуңуз? Мен эмнеге чакырдым? Кандай экенинди көрүп турасың го. Ден соолугумду сурайын деппи? Мен келейин деген такыр каалоом жок эле. Деги эле эч кимди көрөйүн деген көзүм жок. Баары мен жаратымды жаңыртат. Күйүтүмдү коскойт. Могул эле сары изиме түшүп алды. Жаңылык бар деп адамды үмүт эттирип эмнеге адамдын күйүтү менен ойнойсуңар? Канча журналисттер жанымды койбой сурай берип, чыгара берип, тажаттыгар. Силерге эмне? Тема эле керекпи? Адамдын тагдыры, көз жашы, күйүтү, азабы баары берби? Оюнчук эмне силерге? Венера, андай эмес. Эсиңиздеби? Сиз биринчи жолу жумушка ыйлап келген күнү. Ошондо мен сизге сабыр кылыңыз, баары жакшы болот дебедим беле? Ошондой болсо гана. Эгерде бирөөлөр балаңызды таап алып, эм алып келсе, сиз ага кандай мамиле кылат элеңиз? Эгерде мисалы балаңыз табылып калды дейли. Сиз андай кезде ызы чуу салып кыйкырбашыңыз керек, өзүңүздү сабырдуу кармашыңыз керек. Бала деген, а дегенде сизди тааныбай, сизден чоо чуркашы мүмкүн. Анда да түшүнүп мамиле кылышыңыз керек. Уктуңузбу мени? Баланы коркутуп албаш керек. Венера. Анда сүйүнчү, эркинбек табылды. Ыйлаңыз, ыйлап алыңыз. Кубанычтын ыйы. Чынбы? Чындап эле балам табылдыбы? Чын. Өзүңүзгө келиңиз. Бет башыңызды оңдоңуз. Балаңыз калкып кетпесин. Бала деген апасын сулуу көрүш керек. Адис, мээримди чакырчы. Баланы алып келсин. Баары жакшы болот. Ыйлабаңыз. Баланы коркутасыз.
Балам менин. Эркинбегим. Анам кетейиним. Күчүгүм. Анам кетейиним. İlama küçüğüm. Erkinbegim benim. Ananı keteynim. Küçüğüm benim. Erkinbegim benim. Karacanım benim. Birikim benim. Nanaydım. Kıl gideyim balam. Erkinbegim benim. Anam gideyim. Талай байке. Экинчи мага чалып же байланышпай эле коесузбу? Менин убактым жок. Мен сизге айтайын дедим эле. Элиза, сен менин жашоомдогу эң аруу жансың. Татынакай, назик, жарылкер. Билем, рахмат Талай байке. Элиза, сен билесиңби? Мен сени биринчи көргөндө эле жакшы көрүп калгам. Ошол сезим азыркыга чейин жүрөгүмдө ойнойт. Биринчи жолу көргөндө? Кантип? Ачыгын айтканда, Элиза, мен сага эч качан калтайтып келбейм. Мен сени эч качан алдагым келбейт. Сени менен мен өзүмдүн келечегимди көргүм келет. Мен сени сөзсүз бактылуу кыла алам. Ишенчи мага. Талай байке. Бирок мен ынакты сүйөм. Ал менин жашоомдогу негизги адамым. Накпы? Ооба. Мени кечирип коюңуз. Элиза, токтосоң. Анын үй бүлөсү бар да. Билем. Бирок мен ынакты тааны электели сүйгүм. Ал деген уксаң, анын баары буга чейин болгондо. Биз жаңы жашоо баштасак болот. Баардыгын башынан баштасак болот. Мен сени сөзсүз сүйдүрүп алам. Сен болгону мага ишен. Сен баардыгын унутасың. Ынакты унутасың. Биз бактылуу жашайбыз. Сен болгону мага ишенсең, көрөсүңбү? Биз абдан бактылуу жашайбыз. Элиза, сен мен үчүн бул дүйнөдөгү эң кымбат адамымсың. Мен сени баарынан куткарып чыгам. Чынбы? Элиза, мен сени сүйөм, Элиза. Алло? Арнас кандайсың? Кандайсың Акшола? Келип калдым дейсиңби? Ооба, мен келдим, Көлжээктемин. Көлжегиндеби? Көлдүн шоокумунан жакшы болбой жатат. Алло?
Мен сени көлжекте күтүп атам ошоло. Меними? Макул. Дүйнөдөгү эң сулуу, акылдуу, кечиримдүү, сүйүүгө татыктуу, эң бактылуу айым Акшола. Саламатсызбы? Ошонун баары эле сен айткандай болсо гана. Ошонун баарын көрүп билип туруп айтып жатпаймынбы? Кандайсыз? Жакшы. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кандай келдиң? Жакшы. Көлүңөр аябай керемет экен. Ооба. Чындыгында сагынып калган окшойм. Жактыбы? Албетте. Мына ушул пансионатты мен иштетип жатам. Могул бассейн жакында бүтөт. Жакшы кылып атыптырсыз. А тияка деле буюрса сонун нерселерди пландап атабыз. Буюрса бүтөт. Ошондо тетигил жактан баштап бул жакка чейин сиздики турбайбы? Мына ошол жактан тетиги жакка чейин. Абдан жакшы. Өзүңүз кандайсыз? Ден соолуктарыңыз? Жакшы. Оору сыркоодон алыс болуп эле жүрөсүзбү? Ооба. Менде жаңылык болсо ошол. Мен ойлогондон дагы, сиз ойлогондон дагы жакшы. Болсун. Эмне болгон жаңылык? Үйлөндүңбү? Жок. Андан да жакшы жаңылык. Эми бир четинен жагымдуу, бир четинен жагымсыз. Кандай айтарымды да билбей турам. Айтсаң эми. Сен телефон чалгандан бери жаным жаяла элек. Майда жаңылык болсо, арнас телефондон эле айтмак деп түнү менен уктаган жокмун. Бул телефон менен айтыла туруш жаңылык эмес. Анын үстүнө телефон чалып эле айтып коюшка дитим барган жок. Ынакка байланыштуубу? Балалуу болуп турбу? Жок. Амне күтүп атышты беле. Адамдын ою күлүк да. Түнү менен анын балалуу болгонун, төрөтканада жүргөнүн, баласын кучагына алганын баарын ойлоп чыктым. Анын жанында биз эмес, башка аялы бар экенин да эстеп чыктым. Баламды төрөгөндө ынакты канчалык күткөнүмдү билесиң да. Мейличи, мунун бардыгы ал жаңылыктын алдында татыбайт. А мен үчүн кичине оорураак. Ынакка жолуктуңбу? Ал баарын түшүнүптүрбү? Түшүнө турган адам болсо баягыда эле түшүнбөйт беле. Ынакка бардым чындыгында. Чоңмуштум немекен. Жоомдун ордуна кайра, тумшуктан ары бир койлу. Арнас. Ушуну айтайын деп келдиңби? Кечирип койчу. Чындыгында жакшы жаңылык айтайын деп келгем. Акшола. Айтышка дитим барбай атат. Мен ойлогом. Ынактан үмүтүңдү үзүп, андан бир атоло колуңду үзөсүң го деп. Бирок мен ойлогондой болгон жок. Албетте мен сенин бактылуу болушуңду каалайм. Бирок мен ойлогом. Сен мендик болосуң го деп. Бирок эч андай болгон жок. Мен сенин көз жашыңды, ынак болгон сүйүүңдү четке каккым келген жок чынында. Мен сага кайра тескерисинче жардам бергим келди. Сенин көз ачыкка барганыңды, көз ачык ынактын башын айландырып, Айнурага багындырып бергендигин, ага квартира сатып бергендигин баарын билдим. Көз ачык Лилия Айнурадан кайра ынакты өзүнө тартып алып, квартира алдырып, акчасынын баарын соруп, аны банкротко учуратып. Мына ынактын фирмасы банкротко учурап, элдин арасында дүдү кеп болуп атат. Мына
Окусаң. Эй, менин бул түлкү Лилиям тимеле кабыл ишке башкан айтып, анан кайра бойбоюна койбой Акшолага кайра чалып. Эми ал келбейм десе дагы келтирип жатпайбы? Келтирип анан ошол жерден кайранан анын көзүнө чалып, сенин аялың сен жокто эмнин коюнда жатканын билбейсиңби деп. Көз ачык болгон беретпи? Кантипек адамды оңойлуу ажыратып жиберет, Арнас. Дүнүйө үчүн. Акча деген колдун кири го. Ушинтип эле эки адамды ажыратыш оңойбу? Кантипек адамдын тагдыры менен ойнойт. Ынакка угуздуңбу? Ынак угузайын деп бир эмес 3 жолу бардым. Биринчисин жанагын деп тумшуктан ары бир койду. Жанымдагы адамдар такыр жоголтпой койду ага. Ойлодум таштап кетейин деп. Анан муну атайын кылып кеткем деп ойлоп калбасын дедим. Биринчиси ага угузайын деп чечтим. Экөөбүз алып барып угузсак, ал ойлоп калмак. Бул экөө спектакль ойноп атат. Бирок мындай ойлодум. Биз ынакка жакын адамдар аркылуу угузушубуз керек. Мисалы үчүн Самат байке. Жок. Самат байкеге азыр ишенбейт. Ал мени менен иштеп атканын билет. Башка адам болсо жакшы, анткени баягы окуялардан кийин Самат менен ынак катышпай калган. Мисалы, ким аркылуу угузсак дейсиң? Өкүл апам жана Султан. Ынак ал экөөнө абдан ишенет. Жакшы болуптур да. Анда ошолор аркылуу угузалы? Кандай дейсиң? Кайра угайынчы. Мына. Акшолага кайра чалып. Эми ал келбейм десе дагы келтирип жатпайбы? Келтирип анан ошол жерден кайранан анын көзүнө чалып, сенин аялың сен жокто эмнин коюнда жатканын билбейсиңби? Баары чалып. Эльмира, гел. Бол келгиле кой. Келдим. Кандай? Киргиле кой. Кандайсың? Жакшы. Өзүң кандай? Жакшы келгиле кой. Иштер кандай? Жакшы буйруса. Аман-эсин жатып алдыңбы? Жакшы, рахмат. Болбойсуңар. Чет өлкөгө эмеректерди сатып. Буйруса жакшы. Иштер жакшы жүрүп атат. Анча-мынча эмеректерден калтыргыла бизге дагы. Пел дегенен койсоң баарыбызга жетет. Келдим. Келгенде дагы жакшы жаңылык менен келдим. Болсун, Сүйүнчүңдү беленде. Болсун. Сүйүнчү сенден айлансын. Ынак менен Акшоланын ажырашкан себебин билбедимби? Айтып береми? Мен билгем, башынан эле билгем. Жанагы Айнура менен Лилиянын кылган иши турбайбы? Жаңылыкты айтасың да. Анын баары эле билет го, ынак ошолорго барып жүргөнүн. Бирок ынактын эмне себептен барганын билчү эмеспиз го. Ооба. Акшола да билген эмес. Же ынакты жөндөн эле кетип калды деген барбы? Сен ынактын тайжеси болуп турбайсыңбы? Ошо ынакка ошон үчүн болушуп атасың да, Акшоланы жамандап. Айсара, сен такыр эле бир тарап болуп алдың го. Бул кылганың туура эмес. Мага Акшола, ынак бирдей эле өкүл балдар. Менин айтайын дегеним бөлөк. Аларды бири-бирине жаман көрсөтүп,
ынакты алдап, Акшооланы жамандап, кылгылыкты кылышкан тура. Мына далил, укчу. Тиги Лилияны абдан чоң көз ачык деп айтышат го. Анын үстүнө корусунда да кишилер толо. Кезекте турушат экен. Алыстан бери келип көрүнүшөт экен. Менин куу түлкү Лилиям тимеле ынакка бул ишке башкан айтып, анан кайра ойбоюна койбой Акшоолага кайра чалып. Эми ал келбейм десе дагы келтирип жатпайбы? Келтирип анан ошол жерден кайранан анын күйөөсүнө чалып, сенин аялың сен жокто кимдин коюнда жатканын билбейсиңби деп. Көз ачык болуп алып берисизби? Барын чалды куйду кылды да. Ай кимдин үнү бул? Арнастын үнү да. Арнастын? Анда ушактап жүрүшпөдү эле. Ай ит үрө берет, кербен жүрө берет. Бул жерде ынакта, Акшоолада, Арнаста, керек болсо Саматта күнөөлүү эмес. Жанагы экөөнүн кылган иши да. Турай. Ай, буну кактан алдың? Арнас изилдеп жаздырып келиптир. Жакшы болуптур, Анда эмесе, ынак менен Акшоолага угузалы. Ооба да. Угуш. Анан кийин пландаштыралы. Ооба. Экөөнү элдештирели. Жакшы болбоду? Келим чай ич. Жеңе. Мындан ары жашагым келбейт. Жеңе, уксаңыз. Жеңе, отурсаңыз. Кой берчи мени. Жеңе, уксаңыз. Жашабайм мен. Жеңе, отурсаңыз, жеңе. Кой менен жашабайм. Жашабайм мен. Турчу ары. Жеңе. Жеңе. Туруңуз, ыйламаңыз, жеңе. Уксаңыз мени. Чыдабай калдым. Кетчи бар үйгө. Жеңе. Жеңе, отурсаңыз. Айпери, Жеңе, туруңузчу. Жеңе, ыйламаңызчы. Айпери дейм. Эмне олтасың, Айпери? Айпери дейм. Айпери, өзүңдү колго ал. Болот, барсаң аман чуркап келаткан, келбей турсун, өзүм сүйлөшөм Айпери менен. Айпери дейм. Өзүңдү колго ал дейм, Айпери. Бул эмне кылганың болду? Бул эмне кылганың дейм? Чыдабайм болду. Мени кара, Айпери. Өлүп калыш эле оңой деп ойлойсуңбу? Ия. Мындан ары чыдабайм. Мындан ары чыдай албайм. Кызганып эрте жатты мени. Жада калса кайнымден кызганат. Көчөдөгү кишинин баарынан кызганып эрте жатты мени. Айпери. Көп капаланбасын. Ойлосуң дейт. Жеңил ойлосуң дейт мени. Баары жакшы болот, Айпери. Сен өзүң татынакайсың да. Анан сени кызганат. Баары жакшы болот. Сен өлөм деп кимди коркутам деп атасың? Ата-энеңди ойлодуңбу? Ия, ата-энеңди ойлодуңбу деп атам, Айпери. Мен азыр эч кимди ойлогум келбей атат. Мен эч кимди эч нерсени уккум келбей атат. Анда эмнеге көлгө келдиң? Эмнеге жолугушууга бардың? Эмнеге Аман менен сүйлөштүң? Эмнеге алып качканга өзүң мүмкүнчүлүк бердиң? Үйүнө чогуу барып турсуңар го, Айпери. Мен тиейин деген эмесмин. Ала качып кетпедиби? Ал мага мындай жашоо болбойт. Башкача жашоо берем деген. Шаарга жашайбыз деген. Сезон бүтсө мүмкүн шаарга кетесиңер. Эми ошого эле өлүш керекпи? Кызганчакта. Жада калса болоттон кызганат. Өзүнүн инисинен кызганат. Акшоола. Көчөдөгү ар бир адамдан кызганат. Жеңил ойлосуң дейт мен. Жеңил ойлосуң дейт. Болду. Айпери. Сен деген сулуусуң да.
сулуу болсоң, анан мүмкүн кызганат. Ал сени сүйөт да, Айпери. Ошого да ушунчабы? Баары жакшы болот. Көрөсүңөр го, мүмкүн сезон бүтсө шаарга барасыңар. Сен жакшы нерселерди да ойло да. Балалуу болосуңар. Жакшы үй бүлө курасыңар. Ийгиликтин баарына экөөңөр чогуу жетесиңер. Болду. Эч нерсеге ишенбейм. Мен ишенбейм эч нерсеге. Эч кимге да ишенбей калдым. Мен башкача жашоо болот деп ойлогом. Баардыгы жакшы болот, Айпери. Сен бир эле Аманды күнөөлөбө да. Мүмкүн күнөө өзүңдө да бардыр. Сен анын жакшы жактарын да ойлоп көрсөң, өңдесе өңү бар, акылысы жайында. Эң башкысы ал сени абдан сүйөт. Апам дайым айтат. Аял деген жердей көтөрүмдүү болуш керек деп. Сулуу, назик. Ошол эле учурда абдан кайраттуу, сабырдуу, кечиримдүү болуш керек деп. Мен деле ошентип ойлоймун. Манасты дагы манас кылган Каникей да. Каникей болуш үчүн манастай күйөө керек да. А эгер кааласа, Каникей да боло алат. Жолдошун манастай көрүп, ошондой күтө биле алат. Үй бүлөңдү сакта. Жоготуп коюшпат эле. Аман сени сүйөт. Сен деле Аманды сүйөсүң. Же мени жалгыздыктан жыргап жүрөт дейсиңби? Мен да жолдошумдун кучагында балдарым менен чогуу бактылуу жашаган күндөрүмдү сагындым. Ал сени таштап кетпеди беле, Акшола? Сен эмне дагы деле сүйөсүңбү аны? Эмне кечирейин деп жүрөсүңбү? Анын үстүнө ал башка аял менен жашайт го. Мен аны мени таштап кеткен күнү эле кечиргем. Эмнеге? Ынактын жүрөгүндө бир гана мен бар экенимди, мени сүйөрүн, ортодо түшүнбөстүктөрдөн улам ушинтип эки ажырым жолдо жүргөнүбүздү билем. Акшола, бир нерсе айтайынбы сага? Ишенесиңби? Ишенем. Аманды мен жакшы көрөт экенмин. Чынбы? Чын. Эмнегедир жанатан бери ичим ысып бир сезим пайда болду окшойт. Мындай сезим менде болгон эмес мурда. Кубанычтамын. Мен айттым го, сен Аманды сүйөсүң деп. Сен муну байкабай жүргөнсүң. Буюрса бардык бактылуу жакшы күндөр алдыда. Биз бактылуу болобуз. Анан Амандын деле айтканы туура. Алдагы боекторуң ашыкча эмеспи? Эми сен үчүн бул кадимки көрүнүш. Бирок Аман көчөдөгү бирөөлөргө жасанып жүрөт деп ашыкча кызганганы да ошондон болуш керек. Сен өзүң табигаттан сулуусуң да. Боюнбой эле Амандын айтканын кылып койчу макулбу? Келин ак. Жакшысызбы Өкүл апа? Эмне тынччылыкпы? Кайра чалып тынчымды алдыңыз. Чогулушту олтургам. Тынччылыкпы дей? Жакшы, кандай анан? Иштериң жакшыбы? Жакшы.
Өкүл атам кандай жүрөт? Жакшыбы? Жакшы, чалып атат. Өткөндө сага чалып, телефондон жакшы сүйлөшө албай койдум. Ооба, өткөндө сүйлөшкөнбүз. Жакшы. Апаңдар менен сүйлөшүп атасыңбы? Оял киши менен күндө сүйлөшөм. Айрыкча кийинки күндөрү тынчымды алып, күндө чалып турат. Мага да өткөндө чалып, сезимди сагынып жатам дейт. Силерди өкүл апа койсок балдарга жакшылап, баш көз болбой койдуңар деп мага да таарынгансыды. Баш көз болгудай биз жаш бала белек. Эми ошентсе дагы балдарды туура жолго салып дегендей. Жанагы кызыңызбы, өкүл кызыңызбы, ошол кишиге жакшылап жол көргөзсөңүз болмок экен. Акшоола өз жолу менен эле келатат го. Мен барайын. Күтүп калышты. Ынак. Чогулушту элем. Андан көрө могу телефондогу маанилүү нерсени укчу. Өкүл апа, азыр угушум керекпи? Азыр угушуң керек. Кийинчерээк угайынча, азыр жумушум бар. Ук. Лилияны абдан чоң көз ачык деп айтышат го. Анын үстүнө корусунда да кишилер толо. Кезекте турушат экен. Алыстан бери келип көрүнүшөт. Ушундай экен көрсө адамдар. Кенеде эле түшүнбөстүктүн айынан үй бүлө тоодой азапка кабылат тура. Ишеним болбосо, сабыр болбосо, кечирим болбосо, ийненин эле көзүндөй нерседен чоң азапка кабылат тура. Ошол жерден кайранан анын көзүнө чалып, сенин аялың сен жокто кимдин коюнда жаткан? Ушундай акмактардын айынан ынак. Сага да, Акшоолага да кыйын болбодубу? Акшоола эмне болуп кеткенин түшүнбөй, дагы эле сени күтүп келет. Ишин токтотуп, көлдө пансионат иштетип атат дейт. Негизи эле Акшоола жакшы келин. Качан барасың? Кайда? Кайда болмок эле, үй бүлөңө да. Барбайм. Жакшылап ойлон ынак. Ортодо балдар бар. Балдардын убалы кимге? Ойлондум. Эки ажырымды бириктирүү кыйын. Из калат. Адашкандын айыбы жок. Кайрылып туурун тапкан соң. Жашоодо баарыбыз эле алдамчылардын колуна эмне болуп түшүп калганыбызды билбей жатабыз го. Кечиримдүү болуш керек. Мен барайын. Жумушта күтүп калышты. Ынак. Кечке мал чалып сүйлөшөбүз. Жакшылап ойлончу. Макул. Ынак. Acar arman жазы жамгыр жады Жар жарым бөлүп салды тактыр Шолаң ак шолаң ал олосо Ынанганың ынагың мен улам карап сен тарапты Андай эми кайрадан баштайлычы күздүн демин Гүл менен байлайлычы жазгы бакта жарым мен күтөм сени Куса болуп изденип келдим жаным сусаганбы Биздеги сезим жаным гүлзарлардан жарым мен күтөм сени